Ырчы Бекборбиев, КТРК көз карандырчы болгон эмесмин, болбойм дагы. Президенттин куттуктоосу тууралуу тартылган видео үчүн Ырчы Бекборбиев менен КТРКнын жетекчиси Илим Карпбеков социалдык тармактар аркылуу айкынык айтышты десек жарашчудай дегенбиз. 2 күндөн бери бири-бирине жазган постко экинчиси жооп берип, эми Ырчы Бекборбиев кантип элге таанылганы тууралуу аягынан жарылып бир төгүлдү. Чогуу иштешкен кесиптештериң сени көрөйүн деген көзү жок экендигин билебиз. Керек болсо Илимди кубалап чыкмакпыз. Бир аз убактысы калды. Сый менен кетсин деп ызыргангандарды өзүң да жакшы билсең керек. Бул жерде КТРК эмес, анын башында турган азыркы АЖОнун командасы болуп иштеп жаткан. Жеке сенин күнөөң экени бул айдан ачык. Бекти бек кылган КТРК деп аңкылдаптырсың. Мени кантип бек болгонум жөнүндө маалыматың жок болгон соң билгендерден сурасаң болмок. Сагын Ниязалиев эже билет. Мен 1990-жылы Ош шаарынын жөнөкөй эле кассета аркылуу ырларым тарап, жалпы Кыргызстанга белгилүү болгом деп жазган. Ошондой эле Ырчы Атамбаевдин убагында 7 жыл улуттук телеканалга чыкпаганын айткан. Айланып кет, тегеренип кет деген сөздөрдүн аялдар айтып урушат. Кылычбек Султан менен барып айтыш деп кошумчалап жазды Ырчы Бекборбиев. Эске салсак, жыл жаңыргандан баштап эле АЖОнун куттуктоосу тууралуу Ырчы Бекборбиев менен улуттук каналдын жетекчиси Илим Карпбеков бири-биринин айыбын чукушуп, социалдык тармактар аркылуу айтышып жатышат. Булак Барометр КЖ.